Электрондук патентти кантип алса болот? Электрондук патент алуу үчүн салык төлөөчү жашаган жери боюнча же иш жүргүзгөн жери боюнча салык органында салыктык же эсептик каттоодон өтүп, логин менен паролду алышы керек. Катталган салык төлөөчү электрондук патент алуу үчүн салык төлөөчүнүн кабинетинде кирүү баскычын басып, логин менен паролду киргизет. Жеке кабинетке киргенден кийин электрондук патент рубрикасын тандоо керек. Андан кийин салык төлөөчү автоматтык түрдө электрондук патент интерфейсинин негизги менюсуна өтөт. Патент формасын толтуруу үчүн түзүү баскычын басып, форманы толтурууну улантуу керек. Форманын бардык уячаларын ырааттуулук менен толтуруу зарыл. Система салык төлөөчүнүн капсыздандыруу полисинин төлөөчүсү же бошотулгандыгы, мисалы, пенсионер же биринчи-экинчи топтогу майып статусун автоматтык түрдө аныктайт. Эгерде салык төлөөчү жеке ишкерлик менен алектенсе жана жалданма жумушчулары болсо, анда жалданма жумушчуну кошуу баскычын басып, жалданма жумушчунун идентификациялык салык номерин киргизүү керек. Жалданма жумушчунун толук аты жөнү жана киреше салыгынын суммасы автоматтык түрдө чыгат. Төлөмдү жүргүзүү үчүн ырастоо жана төлөө баскычын басып, төлөм барагына өтүү керек. Төлөмдү накталай жана накталай эмес эсептешүү менен жүргүзүүгө болот. Төлөмдү жүргүзүү үчүн төлөм жүргүзүлө турган банкты тандоо керек. Андан кийин система төлөм кодун чыгарат. Маанилүү. Биринчи, электрондук патентти банктар, терминалдар же мобилдик капчыктар аркылуу төлөөдө электрондук патентти тандап, төлөм кодун киргизүү керек. Маанилүү, патент үчүн ИСН боюнча эмес, e-патент системасын тарабынан берилген төлөм коду боюнча гана төлөө керек. Экинчи, патент алууга карата электрондук патент АИСте толтурулган арыз ошол эле толтурулган күнү түнкү саат 12-ге чейин төлөнүшү керек. Көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнбөгөн учурда арыз толтурулган арыздардын тизмесинен чыгарылат. Колдонуу баскычын андан кийин патент белгисин басканда түзүлгөн патент компьютерге басып чыгаруу жана жүктөө мүмкүнчүлүгү менен жаңы терезеде ачылат. Бул жерде патентке QR коду менен катар номери ыйгарылат. Эгерде жалданма жумушчулары бар болсо, тизмеси тиркелет.